Assalomu alaykum, Qirg'iz elim, qandaysizlar? Biz Angliyadan salom yo'llaymiz. Anan Angliyaga qaytib kelem, qanday ishda o'tasizlar, qanday жұмыштар, so'rovlar o'ta ko'payib ketdi. O'shaga байланышты o'tirganlar. To'liq video qilib qo'yildi dedik. Shu videoda ko'rsa videoni barini aytib beramiz. Sizlar bo'lsa birden like basыңыздар. Bizde har bir videomiz 300 mingdan odamlar ko'radi. Kanalga bo'lsa подписаться qilib qo'yingizlar. Assalomu alaykum tuğanlar. Qandaysizlar? Qandaysizlar? O'zingiz sog'liklar. Biz buna bugün Angliyada tuğanlar Norwich şehrine getip жатабыз. Telefonu alış gerek болып kaldı, iPhone. Ana tuğanlar ayta geçinirse ötkünde köyümüzдөр çünkü kapsızlar kançadan aylık bulup жатат бұл жақта. Başında keli ondайлары шыға келе қағаздары, айлықтар, анан қандай жұмышқа келінеді, ошолор жөнүндө балдардан бүгүн интервью кылып подкаст катары видео кылабыз туғандар. Шаарда көрсөтө кетебиз. Сиздер болсо биз менен болуп, баарыңыздар туғандар лайк басып коюңуздар туғандар. Зерикпестен автобустун ондой 2 этаж автобуста кетип жатабыз. Туғандар Англияда жолдору өтө мындай кичине экен. Бизде Жалалабадтагы, Бишкектеги, Оштогу жол кичине десек карасаңыздар, 2 машина, 2 автобус зорго тыгылып өтөт. Буларда жер территория кичине болгон үчүн өтө үнөмдөйдү экен. Бул Ильяс деген жигит. Туғандар ушундай. Мына туғандар Англияда деле ушундай көрүп турганыңыздардай мындай көк чөптөр туғандар. Петрушкалардан оларды жылып жатабыз. Деп коеттум, олар ромашкалар чыгып кеткен. Арасында саатына ушул бөлүктөрдө жұмыс болып жатат. Ютубтағылар басып көріңіздер. Қандай келіштердің барын сіздерге сұрап біліп береміз. Туғандар. Мына туғандар. Бұл жаққа Англияға келсеңіздер, Англияда шындай ес алып кете тұрам. Пляждары деле жақсы екен. Мындай вид деле да. Вид дегенді айта кетсін дерсем, мындай үйлерді құрғанда мына жақта да бойлары бірдей қылып құрылған да. Таштар жатқызғанын көрсеңіздер болады. Өте көп тұра тұрғандай қылған екен, көрсетеміз азыр бұйырса. Осындай. Бұл жақта қарасаңыздар, сұлу да туғандар. Ондай қылып көрсетеміз. Туғандар Англияда жолдары кішкене болады екен, анын себебі шындай табиғат. Дарақтардан да элек жетишпейди экен, автобустардын үстүнө чейин. Көбүнчө ушундай. Бул жагы деңиз, бул жагы болсо ушундай үйлөр. Анан Англияга кандай келем дегендерде видеого лайктарды басып көрүп барыңыздар. Биз ошол келген балдар бар туғандар. Алар менен бүгүн ушул видеодо баарыгы чыгарып беребиз сиздерге. Так что биз менен болуп каналга обязательно подписаться кылып, лайктарды басып туруңуздар. Assalomu alaykum, Qirg'iz elim, qandaysizlar? Biz Angliyadan salom yo'llaymiz. Anan Angliyaga qaytib kelem, qanday ishda o'tasizlar, qanday жұмыштар, so'rovlar o'ta ko'payib ketdi. O'shaga байланышты o'tirganlar bir to'liq video qilib qo'yildi dedik. Shu videoda ko'rsa videoni barini aytib beramiz. Sizlar bo'lsa birden like basыңыздар. Bizde har bir videomiz 300 mingdan odamlar ko'radi. Kanalga bo'lsa подписаться qilib qo'yingizlar. Saat içine girdik tuğanlar. İşte bakinkalarda görüyoruz. 130 funtaki. Orijinal krasovkalar 130-170. Pul degen bizim somga 20 ming somdaydı yani. O orijinal. Alaylı bu. Kötütemez bir somdaylar var eken. 110 funt eken tuğanlar. Nike'ın orijinalları. Pul degen bizim somga 13-14 ming som болып болса керек туғандар. Оригиналдары ошолар. Алайлы. Үйгө да келип алдык. Анан кийин өтө көбүңүздөр суроо берип жатасыздар. Англияга кандай келсе болот деп мен бир башынан баштап айтып берейин. Англияга туғандар менде 2022-жылы Сахалинде иштеп жүргөндө мен да заявка тапшырган болчумун. Заявка тапшырганда анда документтер туура эмес болуп калган экен. Анткени AgriHR-га толтургам. Өзү AgriHR, Fruitful Jobs, Hops деген сайттар менен келсе болот негизичи.
Анан кийин биздики болбой калып, кийинки жыл 2023 эжемдер кетти. Эжемдер келип иштеп кетишти туугандар. Ошо 23 тапшырып 24 башта иштеп кетишкенден кийин мен 24 мен дагы тапшырдым Агрейчарга. Агрейчарга тапшырган болчумун. Где-то бир 11 айда келди ответи. 11 айда келип күтүлбөгөн убакта келет. Анан өтө көбүңүздөр Англияга дегенде заявка тапшырып, же мында кеңсеси болсо акча берип, бияк кылып келем деп эметип калган көбүңүздөр ошондой кылам дейсиздер туугандар. Андай болбойт. Агрейчар же хоп, ошол сайттарды карап турсаңыздар, Migrant Cage'де Instagram'дан бар, же биздин Instagram'ыбызда турат. Ошондон карап турсаңыздар, сайт ачылат, мына күнү ачылат дейт. Ошол набор башталганда келип керектүү документтер чогултуруп, документтер кете турган документтер несу дейбиз. Анан 086 форма, электрондук почтаңыз болсо, анан Instagram менен эле болот. Документтер анча деле кетпейт. Ошондой кыласыздар, сиздерге жооп бергенден кийин телефондо онлайн сүйлөшөсүздөр, неге жумуш иштейсиң, тияк бияк суроолор берет. Анан эгер офисте иштейм андай десеңиздер, алар эметет, мындай физически чыдабайт да, отмен кылышы да мүмкүн. Ушу жумуш иштейм керек дейсиздер, анан боптур деп сиздерге өттү деп SMS келет. Анан офлайн Бишкекте кеңсеси бар, Бишкекке чакырат, Бишкекте жолугушууга нол күнү саат 10:00 мончого кел дейт туугандар. Барасыздар ал жака, барып ал жерде ошол Агрейчардын ушу Бишкек штабынын башчысы Айгүл эже ошолор командасы менен айтып берет кандай болот, жумуш кандай, айлык кандай болот, баарына. Ал жерден тапшырып чыкканыңыздардан кийин, ал жерден собеседованиядан эми көбүнчө баары эле өтө турган болсоңуздар, ортодон где-то андан кийин бир мен октябрда 2024 октябрда ошол Бишкекке баргам. Бишкекке баргандан кийин мага февралда эмес, январда келиптир. Январда размещение деген бул жумушка орноштуруу деген келет. Сиздерде ал орноштуруу келгенден кийин артынан бир күн 2 күндөн кийин кос номер келет. Кос номер менен виза аласыздар. Кос номер келгенден кийин 375 фунт ошого төлөйсүздөр. Ол жак бул жагы болуп, ушу визага бизге 40 000 сомдой кетти. 40 000 сомдой Бишкектен тапшырасыздар, визаны колго аласыздар, туда обратно билетти алып келесиздер. Анан мондай акча деген эме жери жок. Бул жака келсеңиздер, жумуш эми нол тракторист же башка болуп келе албайсыздар туугандар. Алдынданчы бул жака келгенде өзү сурайт экен, уматыңыздар келсе, вайзер болуп каласыздар. Ошентип иштейсиздер туугандар. Биз мына 2 ай болду. 2 ай болуп иштеп атабыз. Жакшы айлыктар жумасына, ар 2 жумасына чыгат. 13 күн, 2 күн выходныйга чыгып кетсе 15 күндөн 100 000 ашык чыгат, Кудайга шүгүр туугандар. Иншалла. Ушинтип келем десеңиздер, бизге Instagramга катталып койсоңуздар, Instagramдан мына астында турат, бизди Instagram деп. Ошол жерден тынбай көрсөтүп барабыз, аны видео менен бөлүшүп коюңуздар. Подписаться кылсаңыздар, биринчилерден болуп билип аласыздар. Биз бул жака келип спаржа тере баштадык. 20 адам болуп келген элек. Анан бери эрди катын ошол жаштары 45тен өтүп калгандар кетип калды жумушка чыдабай. Аял кыз келиндер, эркек кишилер 18ден 50 жашка чейин алат туугандар. Жашы ошондой. Акчасы 120 000 сом кетет. Бул жака келип айлык алып, биринчи айлык алгы чейин билеттериңиздер менен биле. Ошого дайын болуңуздар, ден соолук жакшы караш керек. Бул жерде жумуш өтө оор болот туугандар. Ошондо өтө көбүңүздөр сурадыңыздар. Сурооңуздарга жооп бердик деп ойлойм. Ассаламу алейкум туугандар, каналга катталып коюңуздар.